Газетага бардым, радиого бардым, диджейда болуп көрдүм, башкасын сынадым, ортодон ырчы болуп кетаттым. Баары жакшы, сонун болуп атат, ооба, Кыргызстан өнүгүп атат, Кыргызстанда стабилдүүлүк бар деген нерсени эле көрсөтүп берчүбүз да, эмнегедир. Баардык жаңылыктар ошол өкмөттүк жаңылыктар болчу да. Президент эмне кылды, каяка барды, каяка учуп келди, эмне кылды. Чынында ал жерде эмне маселе болду, эмнелер каралды, аларды мындай тереңирээк кирип айтып бериш жок эле да. Факт чек бул чынында маалыматты кандай болгонун, окуянын кандай болгонун ичине сүңгүп көрсөтүп берүү да адамга. Жөнөкөй тил менен досуң айтып берип аткандай же бир курдашың айтып берип аткандай сүйлөп, ошону эле мындай жеткирип бергиле деп көрөрмандарга. Адамдар чындыкты аябай чындыкка суусашат да. Али Байкенин бир эле жазган сүйлөмүн окудум. Аселдин башынан бир тал чач түшпөйт дегенче. Туугандар чалып баштады, ата энем чалып баштады, атам чалып алып, мен сага айткам, мугалим бол деп айткам деп. 6-класстан баштап эле журналист болууну кыялдангам да. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, Чекит медианын курамындагы редакциялар менен тааныштырууну туура көрдүк. Чекит медианын курамында 7 редакция бар. Алардын бири Медиа Хаб. Медиа Хабтын белгилүү журналисти Асель Шамилова бүгүн бизде конокто. Асель, саламатсыңбы? Кандайсың? Бүгүн биз негизи сенин ишмердүүлүгүң тууралуу, негизи эле журналистика жөнүндө баарлашалы дегенбиз. 2019 жылы ушу Манас университетин бүтүргөн экенсиң, бирок ошо студент кезде эле ошол Манастын порталын, онлайн порталын иштетип, ал жакта жетекчилик кылып, мындай тизгинди алып кеткен экенсиң. Ошол студенттик жашоо менен журналисттик ишмердүүлүктү кантип байкалыштырдың? Ошол жөнүндө айтып берсең. Саламатсыздарбы? Рахмат. Мени ушул студияга чакырып, менден баштаганыңыз үчүн ыраазычылык. Мен башында ошол университетте иштеп жүрдүм. Ал жерде деле ошондой микрофон көтөрүп, дайыма иш-чараларды чагылдырып жүрчүмүн. Анан бара-бара аябай ар кайсы эшикти тээп, ар кайсы эшикти сүзүп, бүт жерде иштеп аракет кылып көрдүм. Газетага бардым, радиого бардым, диджейда болуп көрдүм, башкасын сынадым, ортодон ырчы болуп кетаттым, комузчу болуп кетем. Анан кийин бара-бара ошол өзүмдү журналистиканын ушул багытында таптым. Манаста бизде эми иш-чараларды чагылдырчубуз көбүнчө ошол жерде университет, эл аралык университет болгондуктан ал жакта дайыма ар кандай ар кыл тармактагы иш-чаралар тынбай өтүп турчу да. Күнүгө бир иш-чара болчу, ошондо дайыма оператор менен барып экөөбүз ошол иш-чарадан же онлайн түз алып берчүбүз, же репортаж жазачубуз. Башкача айтканда, мен журналистиканы ошол студент кезимден эле баштадым да. Элдер сабакта отурса, парада отурса, мен иш-чарада жүрчүмүн да. Анан кийин дайыма экзаменге келгенде, бир күн калганда аябай тыттынып, даярданып, анан экзаменге кирип тапшырып чыгып кетчүмүн да. Айкалыштырганы келгенде, Манас негизи бардык ошол студенттерге шарттарды түзүп, техниканы үйрөтөт, колдон келсе монтажды дагы үйрөтүп, биротоло бардык ошол универсал кылып чыгарат да. Ошондуктан чынын айтсам кыйналган деле жокмун. Мындай журналистика багытынын тармагында биз Adobe Audition, башка монтаждын деле түрлөрүн окуп, техниканын түрлөрүн билип келгенибиз үчүн мындай даяр чыктык деп ойлойм. Бул өзүнчө да Манастанчы, бирок Манастын коммуникация факультетинде жайгашкан да аларчы. Анан алар ошо Манастын студенттерин ошол жерге эле практикага иштете беришет да. Радиосуна, анан биринчи этажда газетасы бар. Ал жерде мисалы газета индизайн үйрөтүшөт, жанагы графика, ошолорду үйрөтө беришет да. Радиого баргысы келгендер радиого диджейге кетип калышат. ТВсына баргысы келгендер ТВсына. Анан ошол жерде эле мисалы ТРТ Аваз менен алар тыгыз байланышта иштешет да. Анан эгерде практикага дагы ошол жакка жиберишет. Ал чынында коммуникацияда ишке ашырылат, бирок негизи Медиа Манас өзүнчө да. Бирок Манастын студенттерин көбүнчө ошо практикага тартат да. Негизи буга чейин ошо КТРде да иштегениңди билем. Анан Медиа Хаб бул эркин медиа деп катар билебиз. Кыргызстандагы негизи эле элдин мындай эң талуулуу, көйгөйлүү маселелерин көтөрүп чыккан, түйшүктүү бир нерселерди көтөрүп чыккан, элдин үнүн жеткирген ушундай медиа деп билебиз да, Медиа Хабты. КТРде болсо мамлекеттик телеканал, анын да редакциялык саясатын билебиз. Ошол эки жакта иштегенде кандай сен үчүн кандай айырмачылыктар сезилди? Ошол боюнча айтып берсең, кандай өзгөрдүң негизи? Мен
КТРдин биринчи радио деген бөлүмүндө иштеген болчумун. Чынында бул маалыматтык радио болчу. Ал жерде ошол эле оперативдүүлүк, ыкчам жаңылыктарды ыкчам таратууда. Бирок чынын айтсам, азыр КТРдеги мурдагы кесиптештер таарынбасын. Чынында ал жерде мындай белгилүү темалар бар эле да. Мисалы, аларды чалдыруу мүмкүн эмес эле да. Мен көбүнчө ал жерде мындай аз убакыт иштесем дагы көп нерсе үйрөндүм деп айта алам. Чынында бул КТР чоң мектеп болду да мен үчүн. Ал жерде эжелер бар эле, жакшы нерселерди үйрөткөн, жакшы нерселерди мындай ойлондурган, аналитика кылууну үйрөткөн. Бирок ошол эле учурда мисалы мен көчөгө чыгып опрос жасап келет элем да дайымачы. Анан кийин опростон деле билинчү да бейтарап пикирди эмнегедир чагылдырчу эмеспиз да. Бизде мындай баары жакшы, сонун болуп атат, ооба, Кыргызстан өнүгүп атат, Кыргызстанда стабилдүүлүк бар деген нерсени эле көрсөтүп берчүбүз да эмнегедир. Анан мен ошол жерде устат эжем бар болчу. Ал эжени мен такыр унутпайм. Ошол эжеден көп нерсе үйрөндүм, Зинакан эже. Ошол эже айтчу да, ошол эжеден бир жолу сурагам, бизде эмнеге мындай жаман деле нерселер болуп атпайбы, жаман деле жаңылыктар бар да, эмне үчүн ушу бизде баары стабилдүү, бизде баары жакшы деп айта беришибиз керек, эмнеге чындыкты элге айтпайбыз депчи десем, ошол эженин айтканы эсимде, бизди көп адам көрөт, бизди көп адам угат, анан биз аларга деген ой Кыргызстанда ызычуу болуп атат, андай болуп атат, мындай болуп атат десек, биз өзүбүз ошол мындай тынчтыкты өзүбүз бузган болобуз деп айтат да. Ошон үчүн биз элди мындай көтөрүп бербеш үчүн, элге ызычуу салбаш үчүн аларга мындай тегиз маалымат беришибиз керек, мындай тынч маалымат, нейтралдуу маалымат менен чектелишибиз керек деп айтат эле да. Ошол эле мисалы мага жакпаган жери, мен дүйнөлүк жаңылыктарды алып барчумун. Дүйнөлүк жаңылыктарды башында аналитика кылып берип баштадым. Ошондо дагы мисалы Кыргызстан менен Россия мамилесинде сөзсүз мындай Америка, Кыргыз, мисалы Европа, Кыргызстан менен Россия тууралуу бир жаңылык болуп атса, сөзсүз Кыргызстан менен Орусиянын байланышын биз аябай мактап, айта кетиш керек болчу. Мактап, аны бизде жакшы болуп атат бардыгы, Орусия менен сонун мамиледебиз деп туруп, анан ошол тарапты эле коргоп, колдой берет элек да. Анан чынын айтканда мага ал жага берген жок. Анан кийин сөзсүз президент бардык жаңылыктар ошол өкмөттүк жаңылыктар болчу да. Президент эмне кылды, кайка барды, кайка учуп келди, эмне кылды. Чынында ал жерде эмне маселе болду, эмнелер каралды, аларды мындай тереңирээк кирип айтып бериш жок эле да. Медиа хабта мен мисалы ал жакта жаңылык менен чектелбейсиң да. Карап окуп, мисалы аябай по цепочкам издейсиң да. Тереңирээк. Бул мындай болуптур, бул окуя эмнеден улам чыкты депчи. Анан казып, бул деген башында ушундай болгон экен да деп мындай чукуп, мага ошол жакты да. Мындай эркиндик бар, биринчиден эркинсиң. Ал маселени өзүң мындай окуп, чынында кандай болгонун айта билиш, бул журналист үчүн эң маанилүү нерсе деп эсептедим да. Кыргызстанда факт-чек жанрын кыргыз тилинде өнүктүрүп элге тартуулоодо медиа хабтын анчинде сенин ролуң чоң деп билем. Бул оор жанр ошол эле учурдачы. Анан бирок кызыктуу жанр, элге керектүү, сиңимдүү. Анан бул факт-чек жанрына кантип келип калдың, анан кандай кыйынчылыктар болду, ошол жөнүндө айтып берсең. Факт-чек жанрына чынын айтсам Али байке алып келди мени. Башында жаңылыктарды жасап жүргөм, аналитика ушундай мындай күнүмдүк жаңылыктар менен чектелип аткан болчумун. Анан Али байке ушундай чакырып мени, сен ушундай факт-чек менен эми мындан ары факт-чек жасайсың, кара деди, оку, изден, кантип жасаш керек экен факт-чекти, ал кандай жанр экенин тааныш, бил, анан кийин темаларды карап, мага тема сунушта деп ушинтип айтты. Бул жерде негизи медиа хаб биздин команданын аябай көп эмгеги бар, салымы бар. Бизде ар бир негизи экранга бир эле киши чыгат, бирок анын артында аябай чоң топтон турган кишинин эмгеги бар да. Ошондой эле мага эң көп колдоо көрсөткөн бул Элвира эже болду. Эженин мындай тажрыйбасы көп экен да. Анан кийин ал мен биринчи жазам, тема издеп, теманы сунуштап, анан кийин макулдашкандан кийин, аны жазгандан кийин сөзсүз бул жери калып калыптыр, тиги жери калып калыптыр, факт-чек деген мындай болот, тигиндей болот деп ошол. Бул факт-чек эми кичинекей эле иликтөө экен да, мини иликтөө да, чакан иликтөө.
болгону иликтөөдө дагы тереңирээк кетсең факт чекте үстүртөн берилет да. Бирок ошол деле оор экен да. Чынында мисалы факт чек бул чынында маалыматты кандай болгонун, окуянын кандай болгонун ичине сүңгүп көрсөтүп берүү да адамга. Анан биз сөзсүз жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен көрөрмандарыбызга жеткиргенге аракет кылабыз. Анткени оор тил менен айтып, аны мындай тигиндей бар го бир мындай расмий тилде түшүндүргөн, биз андай нерседен алыс болууга аракет кылабыз да. Али Байке да дайыма айтат, жөнөкөй тил менен досуң айтып берип аткандай же бир курдашың айтып берип аткандай сүйлөп, ошону эле мындай жеткирип бергиле деп көрөрмандарга. Чынында мындай адамдар чындыкты аябай чындыкка суусашат да. Мен билгеним ошол тиги эмне дептир, бул эмне дептир, чынында кандай экен деп мындай суроолор, комментарийлерди окуганда дагы көп адам ушундай чыныгы маалыматты издешет да. Таза маалымат. Таза маалыматты. Анан аларга дайыма биз мынакей деп туруп бергенге аракет кылабыз да. Мына чыны мондай деп туруп астына таштайбыз. Надира Нарматова тууралуу сюжет чыккандан кийин депутат Айым сотко берем деп чыкты. Бирок ал жерде биз караганда ошол сотко берүүнүн негиздери жок болчу. Бардыгы факт менен, далил менен, жүйө менен берилген, ачык булактардан алынган. Ушул окуяга силерде редакцияда кандай реакция болду, кандай талкуу болду? Өзүң ошол Надира Нарматованын айтканын кантип кабыл алдың, ошол жөнүндө айтып берсең? Надира Нарматова сотко берем дегенде мен үйдө болчумун. Бир журналистпи, блогерби билбеймин. Али Токтакуновдун блогудан YouTube'га материал чыгарып, менин үй бүлөмө чейин, көз өтүп кеткен балама чейин, басып өткөн жолумдун бардыгына жала жаап, менин саясаттагы ордума, жекече аброюма шек келтирип, YouTube каналына бүткүл дүйнө жүзүнө Кыргызстан боюнча YouTube'га, соцсайттарга таркатып, мени күнөөлөп жатат. Менин жекече аброюма шек келтирген Асил Шамилова дегенде мен мыйзам чегинде сотко берем. Үйдө жалгыз болчумун, бирок мен аны чынында интернеттен окудум, ошо интернеттен Инстаграмга кире алсам эле, Инстаграмда жүрүптүр. Анан эле дароо группага кирдим, биздин өзүбүздүн жеке чатка кирсем. Анан ошол жакта талкуу жүрүп атыптыр. Ушундай деди деп анан кийин Али Байкенин бир эле жазган сүйлөмүн окудум. Аселдин башынан бир тал чач түшпөйт дегенчи. Ошол эле мага аябай чоң мындай колдоо болду да. Мен артымда алп адам бар да. Али Байкеде алп адам турганда мен эмнеге коркушум керек деп дароо ойлондум. Анан кийин бир 3 секундтун ичинде ошол материалды кайра өзүмдүн мээримде мындай айландырып чыктым да. Бул Надира Айым мени сотко бере тургандай, мен ал жерде эмне бердим эле депчи мындай. Ал эмненин негизинде мени сотко берген атат деп мындай таң калдым да. Эстей албай. Эстей албай, эмнени айттым эле, мындай бардык эле маалыматты мен ал жерде жогорку кеңештен сайтынан алганымды эстедим, ачык булактардан алганымды бардыгын мындай өзүнүн сүйлөгөндөрү, сөздөрү, маалымат каражаттары бардык эле мындай расмий болчу, ачык маалыматтардан топтолгон маалыматтарды эле берген болчумун да. Анан кийин кайсы эмненин негизинде берем деди деп ойлонуп эле анан кийин ошол жана шайлоого катышты деген ошол сөздү айтыптыр. Мен шайлоого катышкан эмесмин депчи. Бирок биз маалыматта аны эч кандай бул талапкер болуп же үгүтчү болуп деп белгилеген эмеспиз аны шайлоого. Бирок шайлоого катышканы, шайлоо учурунда катышканы негизи чын экен. Аны биз ошол Мекеним Кыргызстан партиясы менен баннерлери менен ал жерде турганын, сүйлөп жүргөндөрү тууралуу сүрөттөрдү дароо таап, бул жерде да биздин команданын күчтүүлүгү да. Дароо бардыгы ар тараптан издеп, мынакей чынында эле катышкан деп, бардыгы ссылкаларды группаларга салып, чогулткула, жүктөй калгыла, минткиле, тинткиле, эгерде чындап сотко бере турган болсо, анда биз соттошууга даярбыз деп мындай маалыматтарды топтоп башташыптыр да. Анан кирип эле карап, таң калып эле. Негизи чынында мен журналисттик ишмердүүлүгүмдө мындай окуя биринчи жолу болгону үчүн өзүмдү кандай алышты билген жокмун. Мындай анан Али Байке чалды. Али Байке анан чалып айтты да. Бул жерде сотко берсе соттошобуз, Асел сен коркпо. Ал жерде корко турган эч нерсе жок. Сарсана болбо деди. Анан кийин башталды, туугандар чалып баштады, ата-энем чалып баштады. Атам чалып, мен сага айткам мугалим бол деп айткам деп. Мен сага айтпадым беле, мугалим эле болду айтпадым беле. Эмне кылып жүрөсүң, карачы, ушунун сага эмне кереги бар эле? Кыргызстанды жалгыз сен өзгөрткөн атасыңбы? Сен тазалаган атасыңбы деп ушундай. Эми ата-эне баары бир кооптонот экен, коркот экен. Андан кийин
андай учурда сен неме токтолушуң керек экен да. Сен мындай өзүңдүн коркпой турганыңды көрсөтүп, аларды кайра тынчтандырып, мындай баары жакшы. Чындык мен тарапта. Чындык мен тарапта. Комментарийлерди окугула. Чынында комментарийлерде Надир айым мындай сөгүп, бардыгы жамандап, мындай бет тырмоочулук кылып атат дегенсип асылып кетишти да. Анан мен да айттым, мындай коркпогула, бардыгы по факту болчу, факттын негизинде, далилдин негизинде жасалган материалды карап чыгыңыздар, көрүп чыгыңыздар. Эмне коркосуздар деп кайра мен өзүм мындай аларды тынчтандырып койдум да. Андан кийин ата-энем дагы кайра унчукпай отуруп калышты да. Демек мындай менин кызым корккон жок, ал коркпой эле болсо биз дагы деп мындай Ишенди да. ишеништи да. Ошол боюнча да суроо берейин деп аткан болчумун да. Мындай бизде журналисттик кесипте саат 6 болду, бизде жумуш иши бүттү, мен кеттим деген нерсе жок. Биз ошол материалды жазап бүтмөйүнчө кете албайбыз. Ал кечке чейин болушу мүмкүн, ал түнгө чейин болуп калышы мүмкүн кээ бир учурларда. Анан үй бүлө, жолдошуң, бала чака, ата эне буга кайын журт кандай карайт? Мен негизи биринчи орунда жолдошум аябай колдойт бул кесибимди, жумушумду ар тараптан жардам берип, кеч калып баратсам мындай кабатыр болбой, баары жакшы, бүтөсүң, сен жасай аласың, сенин колуңан келет деп ушинтип турат да. Чынында эле өмүрлүк жардын бул кесипте колдоосу аябай маанилүү экен да. Эгерде жолдошуң түшүнбөй турса, анда ары карай сен иштей албайсың да. Бул кесип менен кереги жок да. Мен жолдошум түшүнгөнү үчүн, үй бүлөм түшүнгөнү үчүн, дайыма алардын колдоосу болгону үчүн мен ойлойм, ушундай иштеп, ушул багытта иштеп жүрөт болуш керекмин депчи. Анткени өзүңүз айткандай чын эле кээде 9га чейин отурасың, кээде 12ге чейин отурабыз да, түнкү 12ге чейин. Форс-мажор материалдар болгондо 1ге чейин монтажы бүтпөйт да. Отуруп калган учурлар болот. Анда дагы ошол кайненем аябай колдойт, кайненем дагы, кайнатам дагы колдойт негизичи. Кызымды карашып үйдө, мына тамагын берип койдук, мынакей баары жакшы, жуундуруп койдук, жакшы эле отурат, сарсанаа болбо деп ушундай кайра мындай үйдөн дагы мындай колдоо бар да магачы, үй бүлөмдөн дагы. Ошон үчүн дагы мен бул кесибимде, жумушумда оңоюраак алып кетип атат болуш керекмин дейм да. Эгерде ал жактан да түшүнбөстүк болуп, ал жактан дагы басым болуп, давление болсо, анда мен кыйналып кетмек болуш керекмин. Мугалим болмоксуң да. Муунуп кетип, мугалим болуп кетмекмин го. Мисалы, Надира Нарматова дагы сотко берем, андай мындай деген бул эми трибунада туруп айтканы чынында эле коркунучтуу болду окшойт да көп адамдаргачы. Дароо жолдошум чалып алып эле жазды да, жазып эле, а сен тынчпы, эмне болду, көрдүңбү, эмне деп уктуңбу деди да. Анан ооба көрдүм, баары жакшы дедим. Бардыгы факт боюнча болчу десем, мен сени менен сыймыктанам деп жазды да. Мен сени менен сыймыктанам. Аябай бул колдоо да, чынында мен менен сыймыктанат экен, депчи кайрачы мен мындай күчтүү болуп атыштым да. Мен кечээ ошо интервьюга даярданып атып, сен тууралуу маалыматты издеп атып, комуз чертип ырдаганыңды көрүп аябай талантка суктандым. Билесизби сиз акел жобай кимдин бааласы? Анда картаң мунайта таралап топко барбаган айлыңда картаң менмин деп кабарын элдин сурай бермен да бир кыпчак элмин деп. Абал мурда жөнүңдү айт, эси чыккан немече, ошо энтең деп кайдан келдиң деп. Ушул өнөрдү аркалап кетсең деле чоң ийгиликтерди жаратарыңа көзүм жетти да. Эмне үчүн журналистика? Мен негизи журналистиканы бул бала кезимде эле тандагам. Кичинекей кезимде ошо 6-класстан баштап эле журналист болууну кыялдангам да. Дайыма айтат элем, мен микрофон менен иштейм, же журналист болом, же ырчы болом депчи. Сөзсүз ушу микрофон менен иштейм, ушул кесипти тандайм деп ойлочумун да. Анан кийин Манаска ошол тапшырып атканда мен журналистика факультетине өтпөй калгам да. Өтпөй калып, анан кийин аябай кайгырып кетип баратсам эле консерваторияда үн чыгып атыптыр, кыйкырып ырдашып атыптыр. Анан кийин ушу Манастын журналистикасына аябай кыялдандым эле. Эптеп Манаска өтүп алсам, анан которулуп алам. Ал убакта которулганга мүмкүн болчу да. Анан кийин ошол жерден кирип, мен комуз менен ырдап консерваторияга өттүм да. Анан ошол учурда дагы мен консерваторияда 1 жыл окудум. Азырлык окуйт элек бизде, тил үйрөнүп. Анан ошол учурда дагы аябай ата-энем мени мындай эки анжы жол деп коет го, мындай эки аябай ойлондурушту да. Ырчы эле болуп кет, журналист болгондо эмне, сен мындай
тилиң узун деп айтат эле да, тамчы тилиң ачуу сенин деген, анан сен бирөө башкача алып кетет, анан сен минтип кетет, андан көрө ырчы болуп эле, жашынакай болуп эле коомузун көтөрүп ырдап жүрөр депчи. Анан жок ата мен журналист болом деп аябай тестке даярданып, ушинтип чоң эмгектин артынан өттүм да, ушу журналистика багытыначы. Анан эмне үчүн журналистиканы тандадым? Анткени билбейм, эже негедир мен журналист болушум керек деп ойлойм да. Мисалы азыр деле магистратураны окудум, магистратураны бүттүм, мугалим болсом деле болот, бирок мен ал багытта өзүмдү көрө албайм да, өзүмдү мугалим катары көрө албайм. Мен башка колуман келиши мүмкүн, бирок каалабайм. Бул каалоодон го дейм да, өзүң максатыңдан. Ар жакта болуп турат. Мындай жүрөгүңдөгү нерседен болуш керек да. Мен жүрөгүмдө журналист болууну каалачумун, журналист болдум. Бизде азыр кыргыз журналистикасында мындай тенденция байкалды. Иликтөөчүлөр иликтөө жасайт, анан мамлекеттик телеканалдын журналисттери антиликтөө жасайт. Ушундай эле көрүнүш ушу медиа хабта болгон, иликтөө судьянын аркасынан кайра судьядан интервью алып антиликтөө жасаган. Политклиника медиасында дагы ошондой иликтөө чыккандан кийин антиликтөө. Бул негизи ушу Али Токтакунов, Алмат Раимовдор тууралуу, даже дагы коррупция тууралуу иликтөө чыгаргандан кийин башталган. Анан ошол тенденция азыр уланып келаткандай. Бунун сенин оюңча ошол бунун залакасы барбы негизи, же болбосо ушундай эле оюнча кеткени жакшыбы? Бул эмнеге таасирин тийгизиши мүмкүн? Албетте бул азыр туура эмес деп ойлойм. Терс көз караштамын. Мындай биз мисалы далил менен көрсөтүп берип аткан нерсенин өзүн дагы бурмалап туруп, кайра башкача өңүттө чыгарып бергени аябай таң калтырат да. Эми бул журналистиканын кандай түрүнө келип калат, мен билбейм. Мындай мисалы жана Матраимовду деле жасаганда аны актап кайра жасашпады беле, иликтөөлөрдү чыгарышып. Эми бул иликтөө деле эмес го дейм да, актоо болуп калат да. Мисалы судьяны деле аны актап чыгарганда баары бир алдыңкы чыккан иликтөөдө баары көрүнүп турат да. Анын чайлашып отурганы. Мисалы мен азыр акыркы факт-чекти айтып кетейин. Эмаком боюнча факт-чек чыгардык да. Ал жерде деле Эмакомдун башчысы деп айтылып аткан Эмиль Жусупов депутат экен. Аны болсо Фейсбукта аябай көп киши актап, ал деген жакшы киши, анан мындай киши, тигиндей киши деп атат. Бирок нар жакта ошол үйүн салып бербеген кишилер чырылдап, ыйлакташып, көчөдө калганын айтып, өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтышып атат да. Анан таң калдым мен, алар кантип актайт ушул кишини депчи. Нар жакта чынындагы чыны тигиндей болуп атса, анан маалыматты мындай манипуляция кылып, бул жерде өзгөртүп бергени чынында адамдардын башын айландырууга жатат да. Бул негизи туура эмес тенденция деп эсептейм да. Ушундай журналист кесиптештерибиз мындай нерсеге барбаса, чыныгы өзү журналистика деген бул эми багыты башка да. Бул мисалы чындык же жаңылыкты болгонун болгондой айтып бер, аны өзгөртпөй, бурмалабай. Эми ошондой эле үйрөтөт да биздичи. Окуганда деле ошондой үйрөтөт да. Манипуляция кылбай. А бул жерде кээ бир ошо журналисттер өздөрүнүн немесине, позициясына ылайыктап, маалыматты жасап, бурмалап жиберишип атат да. Рахмат сага Асель, убактыңды бөлүп биздин студияга конокко келип бергениңе. Бизде бүгүн конокто Чекит медианын курамына кирген Медиа Хабтын журналисти Асель Шамилова болду. Менин аты жөнүм Асель Соронбаева. Көрүшкөнчө.